Бул ош печкасы, ушундан от чыгабыз, мындан от чыгабыз. Ошондо 2 класс ысыйт ушуга. Ушул дубалдын ортосуна коюлган бул. Бизге жылуулук ушундан берилет да. Бул мектептин тарыхындай 87-86 жылдары ушул жерге элдер келип жайгашкан. Ошол мезгилден баштап анан бизге мектеп керек болгондуктан муктаждык керек болду да мектеп. Анан мына балдар эс алуу жайынан корпус бөлүнүп берилген. Корпус бөлүнүп берилип, анан ушу 3 корпуста азыр 6 класс бар. 2 смена иштейт. Анан кийин Өзгөн районунан да келишет балдар бизге. Анан өзүбүздүн айылдагылар ошо менен 160 окуучу окуйт азыр. Анан бул мектебибиздин бизге жаңы мектеп керек деп биз баягы суранып неме кылганыбыздын немеси мындай. Мектебибиз мындай немети кашар тибинде да. Кашар тибинде үстү дагы баягы скарпол жабылган эмес, суу өтөт. Астында полдору чириген, бар полдорунда элдер жасаган ошону. Анын айыл өкмөттөн жардам берип турат. Айыл өкмөттөн тынбай жардам берип, мына үстүндө шипырлары, немелерин алып берип турган үчүн кичине сакталып турат да, бирок ошентсе дагы суу өтөт. Анан эми азыр жаңы мектеп курулуп атат бизге. Осо баасыз курулуш деген неме менен 24.500.000 каралган. Ошо жаңы мектебибиз азыр көрсөңөр да болот. Курулуп, почти шыбалып бүтүп калды немелер. Анан быйылкы жылга бүтөбү бүтпөйбү билбейм. Анан ошону бүтүп калса бизге жакшы болот эле. Балдарыбыз ушунча жылдан бери, мына негизи 33 жыл болду. 33 жылдан бери ушундай сыз жерде окуйбуз, ушул жерде билим алышат балдар. 16 мугалим иштейт ушул жерде. Жакшы эле балдарыбыз окуп, жакшы жерлерде иштеген балдарыбыз бар. Анан негизи мындай бак дарактын ичи болгон үчүн дагы, анан суу дагы бизге мына жактан канал бар да, суук. Бирок айыл өкмөттөн бизге көмүрдү жакшы эле берет. Анан баягы печкаларыбыз жылытат немени. Неме үчүн жылытат, жылытканы менен эми баягыдай неме болгон жакшы да, мына азыркы заман бап эмес да, заман бап эмес. Анан илгеркидей эле печка менен ысытабыз. Кышында жылуу болот.